Маданият тармагы, искусство, тилдер жана медиа. Медиа жана маданият чөйрөсүндөгү кесиптердин жана алардын өзгөчөлүктөрүнүн тизмеси абдан кеңири. Бул чөйрөдө креативдүүлүк, чыгармачылдык жана тырышчаактык бааланат. Бул тармактын өкүлдөрү ар кандай жумуш орундарында эмгектенишет жана аларга театрдан тартып эл аралык уюмдарга чейин ар түрдүү уюмдарда суроо талап бар. Бул роликте опера артисти, журналист жана котормочу деген кесиптер жөнүндө айтып беребиз. Котормочу багыты. Саламатсыздарбы? Менин атым Кубан. Мен Slang.co, Sara Translation Service баштаган бир нече котормочулук фирмаларды жетектейм. Кыргызстанда жана чет өлкөдө биздин көптөгөн филиалдарыбыз бар. Котормочу болуп иштеш үчүн тырышчаактык жана эс тутум, мамиле курууга шыктуулук сыяктуу сапаттар талап кылынат. Нотариалдык документтерди күбөлөндүрүү же легалдаштыруу, апостиль менен күбөлөндүрүү сыяктуу иштерди аткарыш үчүн сөзсүз жогорку билим талап кылынат. Кыргызстанда БГУ, КУ, КРСУ, Манас университеттери котормочуларды абдан мыкты даярдап чыгарат. Өтө жогорку суроо талапка ээ болгон албетте англис тили. Мындан тышкары түрк, кытай, немец тилдери. Котормочулук фирмаларда, эл аралык уюмдарда иштесе болот. Өз бизнесин ачып иштетүү мүмкүнчүлүгү бар. Фрилансер болуп иштөөгө да болот. Окуу жайын жаңы бүтүргөн адистерге, эл аралык уюмдарга жана эл аралык долбоорлорго кирип волонтер болуп иштөөнү сунуш кылар элем. Документтерди кардарлар бизге алып келишет. Бир тилден башка тилге которууну суранышат. Биз которобуз. Нотариалдык түрдө күбөлөндүрүп, легалдаштырып, апостилдештирип да беребиз. Мисалы, биздин кызматкер мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктү орус тилинен кыргыз тилине которуп жатат. Бул жерден уставты орусчадан түрк тилине которуш керек. Котормочунун жумуш орду мындай. Так выглядит рабочее пространство переводчика. От 20 тысяч сомов. Эгерде цифралар менен айтсак, 20 000 сомдон тегерегинде. Бул жаңыдан баштап жаткан котормочунун айлыгы. Тажрыйба топтогондон кийин кирешеси да 40, 50, 60, 100 000 сомго чейин жогорулайт. Озеки котормолор багыты бар. Анын акысы сааты менен саналат. Бир сааты $100 жана андан жогору. От $100 за час и выше. Наши переводчики трудоустраиваются. Биздин котормочулардын арасында Тышкы иштер министрлигине ишке орношкондору бар. Эл аралык уюмдарга иштеп келишет. Синхрондук котормочунун деңгээлине чейин өсүүгө, жеке бизнесин ачууга, жеке уюмдун ээси болуу мүмкүнчүлүгү бар. Журналист багыты. Мен Жазгүл Каримова, Кыргыз Республикадагы Мир мамлекеттик аралык телерадио компаниясынын башкы редакторумун. Албетте, теориялык көп билим талап кылынат. Бирок, биринчи кезекте зеңдүү болууга чакырат элем. Китепти көп окуу, орус жана кыргыз тилдеринде жаза билүү, өз оюн так жеткирүү жөндөмү талап кылынат. Жумуш берүүчү жогорку билими бар адамды жакшы кабыл алат. Кыргызстанда журналисттерди даярдап чыгарууга адистештирилген жогорку окуу жайлары бар. Манас Кыргыз-Түрк университети жана Борбордук Азиянын Америка университети. Ошондой эле мыкты даярдыгы бар балдар Кыргыз-Россия Славян университетинен келишет. Жогорку билим алгандан кийин адис маалымат агенттиктерге, гезит журналдарга барса болот. Кыргызстанда 25 жакын телекомпания бар. Мезгилдин 21-кылымдын өзгөчөлүгүн эске алсак, социалдык тармактар жана интернет басымларда журналисттер көп талап кылынат. Чындыгында бардык ММК өзгөчө күздүн башында студенттерди, мектеп окуучуларын күтүшөт. Биз ар дайым жардамга муктажбыз. Ошондуктан бардык мектеп окуучуларын, биринчи же экинчи курстун студенттерин ММКга келип, убактысын бөлүүгө чакырам. Жумуш берүүчү биринчи кезекте иш тажрыйбасын карайт. Ал эми сиздин резюмеңизде бул каналда тажрыйба топтогом же кайсыл бир маалымат агенттиги үчүн макала жазгам, СММ менен иштегем деп жазып турса, жумуш берүүчү сизге сөзсүз көңүл бурат. Акциянын ар бир катышуучусу бүгүнкү күндө 15тен аз эмес бак отургушу керек. Мындай темп жана адамдардын көптүгүнөн 1 сааттан кийин 3 гектар аянтка толугу менен бак отургузулуп калмак.
ынтымактуу иштешип тезирээк бүтүрүштү. Бул активисттердин биринчи да акыркы да участогу эмес. Эгерде тажрыйбасы садис болсо, анда 8000 сомдун тегерегинде. Эгерде 3 же 5 жылдык тажрыйбаңыз болсо, бул сумма 15 000ден же андан жогору болот. Журналистикада кеңири мүмкүнчүлүктөр бар. Тепкич менен жогору карай өсүүгө болот. Бул иерархия мындай: корреспондент, ага корреспондент, баяндамачы, шеф-редактор, башкы редактор, директор. Же кеңейип өнүүгө болот. Журналистикада жанрлар абдан көп. Мисалы, телеканалда иштесеңиз, маалымат агенттиктери үчүн жазууга дагы үйрөнө аласыз. Анткени ар биринин өзгөчөлүктөрү, спецификасы бар. Интернетте СММ жүргүзүп иштесе болот. Бул дагы башка специфика. Реклама жазсаңыз болот. Журналист ар тараптуу адам, ал өмүр бою өнүксө дагы бардык жанрларды өздөштүрүп бүтө албайт. Журналист бул ушундай кызыктуу, маалыматка бай жана абдан перспективалуу кесип. Опера артисти багыты. Федорова Ангелика Геннадьевна. Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын солисткасы. Вокалист болуш үчүн биринчи кезекте угуу, музыканы, ритмди сезүү жөндөмдөрү керек. 5-6 жыл музыкалык мектепте, андан кийин музыкалык училищада, соңунда консерваторияда окуу. Эгерде хордун артисти катары орношкону келсеңиз, анда нотаны барактан окууну талап кылат. Көп үндүү хор, сольфеджиону жакшы билүү, биринчи кезекте үндүн сапаты. Эгерде вокалист катары орношууга келсеңиз, анда сырткы келбет, үн, музыкалык сабат, музыканы сезүү жөндөмү каралат. Биздин театрда күн тартиби бар. Анда концертмейстерден сабак алуу, дирижер менен ыр үйрөнүү, режиссер менен иштөө же оркестр менен репетиция өтүү, сценалык репетиция жазылган. Мунун баары ар дайым өзгөрүлүп турат. Бул абдан кызыктуу кесип. Эмгек акынын диапазону адамдын сиңирген эмгегине жараша. Эгерде эл артисти намыңыз болсоңуз, анда ага карап эмгек акы кошулат. А катардагы артист болсоңуз, 12 000 сомдун тегерегинде. Консерваторияны окуп бүтүп, өмүр бою жакшы жашасаңыз болот. Театрдын вокалисти болуп иштеп, туруктуу айлык алып, гастролдорго баруу мүмкүнчүлүгү бар. Негизинен жакшы жана кызыктуу, чыгармачыл жашоо менен жашасаңыз болот. Башка карьералык өсүүнү тандоого мүмкүн. Эркин художник сыяктуу чакыруулар боюнча иштеп, башка театрларга чыгууга болот. Өз ансамблиңизди түзүп, хор уюштурууга болот. Мүмкүнчүлүктөр көп. Жеке студия ачып, балдарды окутууга болот. Аларды сөзсүз эле профессионалдуу урчу кылып чыгаруу милдет эмес. Балдардын жалпы өнүгүүсүнө салым кошууга болот. Бул өтө ар түрдүү тармак. Мүмкүнчүлүктөр адамдын өзүнүн көз каранды. Тасмада көрсөтүлгөн кесиптерден тышкары, бул тармакта көптөгөн багыттар бар. Алар жөнүндө сиз жашаган райондогу иш менен камсыздоо кызматынан билсеңиз болот. Сенин чечимиң, сенин карьераң, сенин келечегиң.